Assalamu alaikum. Buna geçe onu kılıp düşündürüp berdi attın öyle düşündüreyim desem hazır. Yeme de onu barıp düşündürüş için ol köpneme getet. Biz barganга vaktımız hem yok da mınanda işkanada işteyiz. Men özü alaydın mına ol soğon dayılından bolam. Şu kızıl kıyada jana özüң aytып atkan emelerge oşo men gösөtүp berip чыгарганмын, суну oşo men чыгарып бергенмин. Onu azı men mына жерден кагаз менен эле түшүндүрүп коеюн. Анан өзүңөр караштырып калганын өзүңөр чыгарып алгыла. Эми бул суну азыр жанагы эмеге тендерге беришет экен дагы анан олорду эле бир мындай жогорку деңгээлдеги жакшы билимдүү немелер салбайт экен да. Эптеп эле салып коюп атышат да. Бул мындай эле түшүндүрүп берейин сага. Ошого карап өзүңөр эле неме кыла, мени убара кылбай элечи. Мисалы эми жанагы суу шлангабыз жарылып кетип атат, тынбай деп атасыңар, а? Мисалы мен өзүм деле окуган эмесмин иш жердечи. Бирок буну мен өзүм суу жок жерде жашаган үчүн өзүм ушу изилдеп жүрүп, суу чыгарып жүрүшүдөн эле үйрөнгөнмүн, физикага айкалыштырыпчы. Мисалы турбаңар мисалы 100дүк болобу, 80дик болобу, мындай ылдыйышта, тика ылдыйышта же уклон ылдыйышта, кыскасы мындай ылдыйышта тартылган турба боло турган болсо, эми ушул ылдыйыштан келгенде скорость аябай күчтүү келет да. Будан сөзсүз багындай толук суу чыкпай, пырык этип бөлүнүп чыгыш керек, мынерден чыккан суучу. Анан эмне себептен булар тынбай жарылат? Көбү жанагы шлангага эски коюп коюптур деп түртөт, жок ондой эмес. Бул жерде себеби бул длина ылдыйышка өлө узарган сайын мынакта уже высасывание көбөйөт дагы. Мына турбанын өдөңкү жогорку зоналары, ортоңку зоналары темир болобу, каучук болобу капшырылат. Мындай болуп өзүнө тартып кайра үйлөнүп мындай боло берет дагы. Акырынан кийин баягы жерден турбанын жарылган жерин памдагылагы никогда мынандайынан жарылбайт. Сөзсүз мынандайынан жарылат. Мынандай ичке сызып кеткен болот. Жарылган жерди ачсаң. Ушундайынан жарылат сөзсүз. Эми ошол капшырыла бергенден муну жарылбай турган кылыш үчүн обратный клапан деген бар. Ар бир ошо аралыгы мисалы 1 километр болобу же 500 метр болобу, ошодон бирден обратный клапан деген коюлат. Нерге мындай чыгып тургандай кылып коесуңар, чтобы шагыл таш түшпөс үчүн. Бул мына турба ошо капшырыла турган мезгилге жеткенде өз автоматский клапан ачат дагы, мынаяка воздух кошуп кое берет. Ошондо турбанын ичиндеги высасывание азаят дагы, воздух аралашып, турбаң мындай өтө эле жука турба болсо да чыдап тура берет. Ушундай кылсаңар болот. Ар бир 500 метр бай аралыгына карап, же болбосо 1 километр ошого карап коесуңар, ушундай обратный клапан деп коет. Мындай нерсе биздин айылда деле болуп атат. Мисалы Собонун айылында кече бирөө бизде центральныйдан түз мындай улап кеткен экен, 30 шланга деген. Бул жака соруп кетип калып бизге суу чыкпай атат деп атышат. Мунун деле проблемасы ушундай чечсе болот да. Буну тура мынаяка высасывание соруп кетет. Буга да ушундай клапандан коюп койсо, автоматически бул мынаяктан сууну катуу соруп баштаганда, бул автоматически воздухту кое берет да, бул секиндик менен алып чыгып калат. И мотор коюп сордурса дагы, бул мынерден воздух кое берет. Баягы өзүнүн гана течениясин кое берет. Бул үйгө бөлүштүргөнгө келгенде мынерге винтиль коюп койсоңор деле болот багындай. Ана винтиль коюп туруп атайын манометр деген бар, мындай тоголок суунун кранын оозуна сайып көрөсүң дагы канча суу чыгып атат. Ошого карап бөлүштүргөнгө келгенде ошондой текши, бирок айрыкча ушу бөлүштүргөнгө келгенде текши бөлүштүрүшүңөр керек да. Себеби бөлүштүргөнгө келгенде баары жок эле мына турбанын көбү ылдыягынан улап алат. Жок, ылдыягынан эмес. Муну ылдыягынан уласаң мусор толо берет биринчиден. Экинчиден неме да жакшы кетпейт. Давлениячы. Бул сөзсүз мына резервуарга жакын жерлер мына өдөңкү мына неме турбанын ортосунан 6лык менен же 7лик менен баягы населенный пункттун немесине көп аздыгына карап ана көзөсө болот. Бирок айылдын этегине жакындаганда, турбанын этегине жакындаганда сөзсүз түрдө мына ылдыйлаш керек. Ылдыйлап барып, бирок ылдыйлаганда дагы до конца мына ылдыягына түшпөш керек. Себеби суунун этегинде сөзсүз мусор келет. Канча суун таза болсо деле сөз кирип пайда болот. Анан эң турбанын этегинде сөзсүз неме болуш керек. Жанагындай силивной деп коет. Бул постоянно кышы жайын ачык туруш керек.
Biz жайдың мүмкүнү гана карабай, кыштын мүмкүнү ham карашыбыз керек да. Себеби кыштын күнү баары жок крандарын жаап таштайт. Турба бошогондон кийин ичине воздух толот. Анан кийин бияктан таланча тонна сууну ачканда, баягы шприцтей бияктан басканда крандардын баары жогу жабык, анан кийин мына турбаны жарып кетет. Турба ошон үчүн жарылат. Немеге ошо таркаткан жакка ар бир колодецке солдатник деген болот. Ошондой коюп койсоңор дагы болот. Турба жарылайын деп ашыкча давление пайда болгондо баягындай воздух кое бербей турган. Ол бир, мынандай неме койсоңор дагы болот. Жанагы эмне эле? Сливной. Бул эки айрыкча бөлүштүргөндө текши кылбасаңар 1000 көп суу алып келсеңер деле баары жетпейт кийинчи. Ошон үчүн бөлүштүргөнгө аябай маани беришиңер керек да. Анан жана силер учечик деп атасыңар. Учечик бирок мага жакпады, болбойт. Мен лично өзүм текшерип көрдүм. Учечик бул биринчи минусу кыштын күнү суукта тоңот экен дагы айнеги жарылып кетип, суу фонтан болот экен. Бул биринчи минусу. Экинчи минусу суу чыкканга чейин баягы мынаяктан воздухту айдаганда, сууну кое бергенде. Сенин 1 ай 2 ай жаккан немеңи, жага турган немеңи өзү учечик шамалга өтө катуу айланат экен да. 2 ай 3 ай жага турган сууну 1 мүнөттө эле жагып коет экен элден. Жагып иштеп коет экен дагы, суу чыкканда секин айланып калат экен. Бул экинчи минусу. Үчүнчү минусу жарылбасын деп жердин астына коюп көргөнбүз биз. Жердин астына койсок тез эле сироз басып туруп, мына неменин ичи өзү эле айланбай калат экен деп басып. Учечиктин ичи. Ошон үчүн бул учечик вариант болбойт. Лучший вариант мына жакшы текши менен айткандай бөлүштүрүп туруп, ар бир кранды манометр менен өлчөп, кимикинен канча чыгып атат. Если бирөөнүкүнөн көбүрөөк чыгып аткан болсо, себеби ол бул глинага кам карайт да, шланганын узундугуна. Канчалык глина болгон сайын ошончолук соруп кетет. Ошол көбүрөөк чыккандыкын мынаяка винтил жердин астына эле винтил коюп туруп, манометр менен өлчөп, элдикиндей чыга турган кылып туруп, анан кошо көмүп койсоңор болот. Бул жакшы варианты. Эми ушул эле сууну тикеге айдагандын эмесинин жолун көргөзүп берип коеюн сага.